укмуштуулар эң зыяндуу тамеки тартуу ыкмасын аташты. Анын ичинен электрондук тамекилер мурда колдонулгандан дагы кооптуу болуп чыкты. Изилдөө вейпинг менен өнөкөт обструктивдүү өпкө оорусунун ортосунда туруктуу байланыш бар экенин көрсөттү. Кээ бирки макалаларда мындай болуп жарыяланды. Изилдөөгө 250 миңге жакын адамды катыштырышат. Бул Америка университетинде жүргүзүлгөн илимий борбордо болгон. Катышуучулар адаттарына жараша бөлүнгөн. Айрымдары вейп гана колдонсо, кээ бирлери кадимки темекини чеккендерди бөлүп алган, дагы бир тобу экөөнү тең айкалыштырып колдонгондорду алышкан. Ал эми көзөмөл тобу такыр темеки тартпагандар болгон. Бардыгынын ден соолугу 4 жыл бою байкоого алынган жана оорулардын өнүгүшү катталып турган. Натыйжада вейп колдонгондор өнөкөт өпкө оорулары менен башкаларга караганда көбүрөөк туш болгон. Бул дем алуу жолдорунун кайтарылгыс таралышына алып келген оор өнөкөт дат болгон. Ошондой эле 30дан 70 жашка чейинки вейп колдонгондордун арасында кан басымынын жогорулашынын коркунучу дагы жогору болгон. Кадимки тамекини чеккендерде оорулардын коркунучу бардык параметрлер боюнча жогору болгон. Кан диабетинен жүрөк жетишсиздигине чейин. Ал эми эки түрүн тең айкалыштырып колдонгондордо ден соолукка коркунуч эң жогорку деңгээлде болгон. Изилдөөнүн авторлору баса белгилешет. Электрондук сигареттер кадимкисиндей кыйратуучу болбосо да таптакыр коопсуз эмес. Айрыкча вейпинг жаштар арасында барган сайын кеңири жайылып жатканын эске алганда, бул маалыматтар терең изилдөөнү жана мүмкүн алдын алуу чараларына болгон мамилени кайра карап чыгууну талап кылат.